Жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар арасындагы шахмат боюнча турнир быйыл да салтты бузбай өз нугунда өткөрүлүүдө. Жаш курактары боюнча 14 жашка чейинкилер жана 18 жашка чейинкилер болуп, эки топко бөлүнүп уюштурулган. Быйылкы иш-чарага жалпысынан 60тан ашуун бала катышууда. Бүгүнкү иш-чарабыз жыл сайын жылыга бир жылдын жыйынтыгы боюнча чемпионат Кыргызстанда өтүп турат. Мүмкүнчүлүгү чектен балдардын 18 жашка чейинкилерин дагы, анан чоңдордун арасында 18 жашка чейин, анан 14 жашка чейин деп эки группада көзү көрбөгөн балдар, инвалидтер, баягы көз боюнча угуусу начар балдар, анан кийин опорно-двигательный деп 3 группада кыздар балдар деп ар бир группага жеңүүчүлөр болот да, ар бир группага подарка беребиз. Шахмат оюну мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ыңгайлуу оюн болуп саналат жана алдыга чыгып, ийгиликке да жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү жогору десек болот. Шахмат жаатында 10 жылдан ашуун тажрыйбасы бар Боргемикова Жылдыз айым шахмат оюну баланын аң сезимине, келечекте билим алуусуна чоң салым кошоорун айтат. Шахматка отургандан баштап булар өз алдынча алдын ала ошол жерден санап, кыргызда сөз бар го, жет өлчөп биргеси дегендей да. Ошол жерден ар бир жүрүштү алдын ала ойлонуп алышып иш кылышат. Кийин жашоосунда дагы шашып эле бир нерсени кылып албайт да. Ошол нерсенин баарын ойлонуп, тактап, баарын кылып алышат. Андан башка булар санашат. Неги санай келсек, шахматтын аябай көп таасири бар да. Менин өзүмдүн тажрыйбамда мага келген балдар, 6-7 жаш эмес, мага 4 жашынан алам да, ошо 4 жашынан келген балдар 2-3 жыл мага келип калышат дагы. Жана баштапкы класска барганда, же болбосо 1-класска барганда ата-энелери келип аябай ыраазычылыгын айтышат. Себеби ал балдар башка балдарга караганда өз алдынча эле ошол сабакты окуп кете беришет. Ойлошо айтышат го математика деп. Математикадан башка нерсени мисалы бирдеке жаттай турган болсо да эс тутумдар абдан жакшы болот да. Себеби айтышат го, мээ деген аябай эң жалкоо мээ депчи, бул ошо мээни бизди иштетүү били экен да. Мисалы азыр айылдарда деле бардык жерде интернет бар, баары телефон чукуп атышат. Ошо телефон ичинен ар кайсы оюнду ойногондон көрө жок дегенде телефондон шахмат ойносо, ошонун ичинде шахмат эсептерин чыгарса эле кандай жакшы нерсе болот. Өзүнүн небересин турнирге катыштыруу үчүн Кубанычбек Тилекбаев Нарын облусунун Кочкор районунан бери келген. Ал шахмат баланын ой чабытынын өнүгүшүнө жакшы жыйынтык берерин, небереси 5 жылдан бери шахмат менен машыгып келерин айтты. Балдарга шахмат аябай жакшы таасир берет. Себеп дегенде бул өзүнүн баягы ойлору аябай жакшы болот. Анан только жакшы жакка тарбиялайт. Келечекке турмушка да аябай чоң жардам берет. Бул шахмат билген бала, билген окуучу кийин дагы турмушунда алдын ала ой жүгүртүп, бүт пландап, пландары жакшы болот. Өзүмдүн улуу неберем, анан ошол 5 жылдан бери ойнойт. Анан аракети жакшы. Турнирдин жыйынтыгында 14 жашка чейинкилер балдар арасында Бопоев Арстан, Асангазиев Баястан, Умар Кубанычбековдор 1-орунду ээлешсе, кыздар арасында 1-орунду Баишева Нагима камсыздады. Становится Ливенцов Антон. Ал эми 18 жашка чейинкилер арасында Жолдошбеков Нурадыл, Лицензов Антон, Нураджанов Нурбол 1-орунду багындырышты. Жеңүүчүлөргө кызыктыруучу белектер, ардак грамоталар тапшырылды.